Кушубак кечиңиздер менен 11 каналында соңку жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Бүгүнкү чыгарылышта. Бишкекте абактан аял качты. 32 жаштагы Айгүл Андаеваны издөө иштери жыйынтыгын берелек. Ал арада Кыргыз өкмөтү Кытай менен визасыз режим киргизүүгө кызыктар болууда. Анын эсебинен Кыргызстан туризмди өнүктүрүүгө ниеттүү. Жанада Жогорку кеңеш депутаттары мындан ары эмгек акыдан тышкары алчу 40 000 сом эсебинде акча үчүн отчет беришпейт. Акыркы сөз президентте калууда. Номер 2 аялдардын жаза аткаруу абагынан качып кеткен Айгүл Андаеванын издөө иштери натыйжасын берелек. Жаза аткаруу кызматынан кабарлашкандай, аталган абак аймагынан кече түнү карда издер калып, түрмө ичиндегилерди санап келгенде Андаеванын жок экендиги аныкталган. Ал буга чейин уурулук менен бир нече жолу абакка отуруп чыккан. Алай районунун Кара Ташкароо айылынын тургуну экени такталды. Бул сүрөттөгү айымды көргөн билгендер болсо тезинен милицияга кабарлоону жаза аткаруу кызматы өтүнөт. Башка кабарлардан Кыргызстан менен Кытай ортосунда визасыз режим кирип калышы мүмкүн. Учурда эки өлкө ортосунда бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын экономика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, визасыз каттамды ишке киргизүү менен өкмөт жыл сайын миллионго жакын туристти тартууга кызыктар. Бирок ошол эле маалда бул демилгеге кырын этмейкиндигинде каттуу сындар айтылды. Активисттер халкынын саны басымдуу Кытайдан миграция агымы Кыргызстанды басат деп чочулашууда. Эскертсек, учурда Кыргызстан дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандары үчүн визасыз режимди киргизген, бирок жакында эле атайын кызмат жетекчиси Абдилсегизбаев коопсуздук маселесинен улам визасыз режимди жоюу демилгесин көтөргөн эле. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Экс-депутат Ыргал Кыдыралиеванын бир тууганы Канжар Кыдыралиевден жабыркагандар бүгүн президент Атамбаевден жардам сурашты. Өзгөнтүк ишкерлер Кыдыралиевге байланыштуу иш президенттин жеке көзөмөлүндө турса да, ал сотторду сатып алып, камактан чыгып кетти деп нааразыланышты. Урматтуу президент, сиз өзүңүз катуу киришпесеңиз, бул иш аягына чыкпайт деп ишенем мен. Башка эч ким ишене албай калдым мен кимисин очон үчүн. Ана болот, мына болот, биринен бирин өткөрөт, ушунтен салып эле келет. Эми кече жакында коёптур дейт. Коёптер дегенден бери мына келин мектеп балдарын алып барып кайтап келип атат. Коркуп атат, бош жүрсө дагы эмне кылат? Бул басмачы да, бул элден айыл аксакалдарын салам. Президент, урматтуу президент. Бар ыраазы сизден, ушундай ишти коргоп жүрүп, бизди бил эгиндерин толук жыйнап, эгиндерин жетирип берчиле урсоо деп. Жыйнап ыраазы бардыгы. Ушул ишти өзүңүз гана чечиң. Эске салсак, ноябрда Октябрь райондук соту Кыдыралиевди сыртка чыкпоо шарты менен коопсуздук кызматынын тергөө абагынан чыгарылган. Ал буга чейин Ош шаардык прокуратурасында эмгектенип келген. Канжар Кыдыралиевге бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик боюнча кылмыш иши козголуп, кызматынан алынган эле. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш депутаттары мындан ары эмгек акыдан тышкары алчу 40 000 сом эсебиндеги акча үчүн отчет беришпейт. Парламент кече Жогорку кеңештин регламенти жана бухгалтердик эсеп кысабы тууралуу мыйзамдарды жактырды. Депутат Анвар Артыков атайын фонддон акча ала албайт, депутаттар күнүмдүк чыгымдарга өз чөнтөгүнөн акча чыгарууга мажбур болуп атат деди. Эгер президент Атамбаев бул туурасында долбоорго кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. 11 каналы бул жаңылыктын тегерегинде эл арасында сурамжылоо уюштурду. Бул депутаттар эмне өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле шайланган окшойт анда, менин оюмча. Карапайым эл берип аткандай, мисалы жана салык, балык бүт жыйналып атты. Ошону анан кийин депутаттар келип алып, аны отчетсуз колдонгон болбойт да, буятта. Алар деген эмне десем, баягы кыргызча айтканда кыршкыр го. Жок деп туруп эле анан бар кылып алат өздөрүнө. Элди карабайт, азыр эч ким элди карабайт балам. Ой, билбейм, мүмкүн турадыр алардыкы, билбейм аны. Биз азыркы учурда мисалы жаңы жылга карата биз өзүбүз эле студенттер ар кандай карлар үйүнө, балдар үйүнө жардамдарды берип атабыз, өзүнүн жанысына акча кырып атып, алар жок дегенде өздөрүнүн бир күндүк айлыгын болсо дагы ошондой иштерге курса жакшы болмок. Бейбаштык кылды деген негизде айып пулга жыгылган активисттер бул сот чечимине каршы жогорку сотко кайрылышат. 1 райондук сот аларга 500 сомдон 2000 сомго чейин айып пул салган. Кече 7 активист журналист Орунбековго колдоо көрсөтүп, өкмөт үйүнүн алдына барганда милиция кармап кеткен. Орунбеков президент кадырына шек келтирди деп Аламүдүн соты тарабынан 2 миллион айып пулга жыгылып, кече ал сумманы 12 000 сомун президентке тапшырмак. Эске салсак, Орунбеков маалымат KG сайтында Ош окуясына байланыштуу макала жазып, иши сотко өткөн эле.
Эми эл аралык темада Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши ислам мамлекети террордук уюмуна каршы каржылык санкциялар кабыл алды. Кеңеш кабыл алган резолюцияда террордук уюмду сырттан каржылады деген уюм жетекчилеринин банктагы активин тоңдуруу каралган. Ошондой эле ислам мамлекети менен кызматташууга барган адамдардын улуттар уюмуна мүчө өлкөлөр аймагына кирүүсүнө тыюу салынды. Ислам мамлекетине каршы резолюциясынын негизги буунун 1999 Аль-Каидага карата кабыл алган документ түздү. Эске салсак, Сирия жана Ирактагы бул уюмдун согушчандарына колдоо көрсөтүп, 400дөн 500гө чейин кыргызстандык өлкөдөн чыгып кеткен. Темага улай Reuters агенттиги өз булактарына таянып, Орусия Асадтын колдоодон таюуга даяр экенин жазып чыкты. Батыштын бир катар чиновниктери бул маалыматты тастыктап, Москва Асадтын кетиши үчүн макул, бирок азырынча аны жар кылгысы келбейт дешкен. Орусия менен Батыштын Сирия президенти Асад боюнча кайчы пикир жолчудай болуп турат. Эске салсак, АКШ баштаган Батыш өлкөлөрү Асад отставкага кетиш керек деп, ал эми Орусия Асадты кетирүү керекпи же жокпу Сирия эли өзү чечсин деп келген. Эми минтип соңку маалыматтар менен Асадтын кийинки тагдыр боюнча Орусия Иракка караганда Батышка көбүрөөк муйганы айтылууда. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков Одесса облусунун губернатору Михаил Саакашвилини сотко берди. Грузиянын мурдагы президентин Украинанын өкмөт башчысы Яценюк да сотко берүүгө камынууда. Эске салсак, Грузиянын мурунку президенти Саакашвили министр Аваков менен премьер-министр Яценюкту жемкорлук үчүн айыптап чыккан. Буга чейин өкмөт жыйынында министр Аваков губернатор Саакашвилиге кыжырданып атып суу чачып ийген. Бул окуядан кийин Саакашвили Аваков Украинадагы куралчан топторду колго алганын жана аларга мыйзамсыз акча төлөп турарын айткан. Өз кезегинде Аваков Саакашвили Одессадагы заводдун бирин менчикке чыгаруу боюнча орус олигархтары менен сүйлөшүүлөргө барып жатат деп айыптап чыккан. Жаңылыктарды улантабыз кийинки бөлүгүндө. Студиянын коногу укук коргоочу Назгүл Турдубекова менен Кыргызстандагы балдар коопсуздугу тууралуу маек курабыз. Австриянын юстиция министрлиги Рахат Алиев киши колдуу болгон эмес деп тапты. Казакстандык саясатчы быйыл абакта асынып өлдү делген. Бишкекте жана Борбор Азия өлкөлөрүндө жаңы жылдык балатылар орнотулду. Кыргызстанда балдар коопсуздугу эмне себептен корголбой келет? Бул суроого жооп издеп 11 каналы студияга Кыргызстандагы балдардын укугун коргоочу Лиганын жетекчиси Назгүл Турдубекованы чакырдык. Саламатсызбы, Назгүл, акыркы кездерде тестер балдардын сабалышы, уурдалып өлтүрүлүшү коомдо кызуу талкууларды жаратып жатат. Айтсаңыз, Кыргызстандагы балдардын коопсуздугу канчалык жолго коюлган? Бүгүнкү күнү Кыргызстанда балдардын коопсуздугун коргой турган системасы жогорку деңгээлде деп айтканга биз алыспыз. Себеби ата-энесиз, кароосуз калган балдар көбөйүп атат. Ата-энелер миграция аркылуу жумуш издеп кетип атышат. Ошол эле учурда балдары кароосуз туугандардын колунда калып атат да. Ошол эле учурда туугандар тарабынан деген балдарга караган мамиле деген балдардын кызыкчылыгына жана укугун коргоо принциптерине жооп бербейт. Бизде көптөн бери эле балдардын омбудсменин киргизүү аракети көрүлүп, бирок жыйынтык болбой келет. Себеби эмнеде болуп атат? Менин оюмча, бүгүнкү күнү Кыргызстанда мейли жалпы омбудсман институту же болбосо балдардын укугун коргоо балдар омбудсманы институтун мындай эффективдүү түрүндө түзүш абдан кыйын. Себеби ушул омбудсманга карай турган мыйзам ал эл аралык Париждик принциптерге жооп бербейт. Бул көз карасындык принциптер жыл сайын институт омбудсманы ошо жогорку кеңештин алдында отчет бериш керек. Эгерде ошол отчетту кандайдыр бир кайсы шарттар боюнча эгерде өтпөй калса, ошо депутаттардын карамасынан анда омбудсмен жумуштан алынып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз өзүбүздүн укук коргоочулар тынчыбызды кетирип атабыз. Качандыр бизде Кыргызстанда ушул омбудсмен иштей турган мыйзамды биз эл аралык стандартка келтирмейинче, биз негизи Кыргызстанда болгон адамдын укугун коргоо көйгөйлөрү алдыга жылбайт. Соңку кездерде балдарга карата жыныстык зомбулук фактылары көбүрөөк болуп атат. Эмне себептен? Мурдада мындай фактылар бар, бирок ачыкка чыкчу эмес беле же чын эле статистика өсүп атабы? Бир тараптан биз айтсак, бүгүнкү күнү ушул маалымат алганга
коомчулуктун мүмкүнчүлүгү, ачык маалымат алганга коомчулуктун мүмкүнчүлүгү мындай көбүрөөк болуп калды бир тараптан. Экинчи тараптан чыныгы жерлеринде биздин да байкообуз боюнча ушул жыныстык зорлук-зомбулукка учураган балдар көбөйүп атат. Себеби деген ушул мен мурун айтып кеткендей, эне атасы тарабынан ушул каралбаган балдар күнгөн күнгө өсүп келатат. Балдардын укугун коргоо жаатында сиздердин лига кандай жетишкендиктерге жетти? Биз ушул акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча ЮНИСЕФтин жардамы менен жана Великобританиянын элчилигинин жардамы менен Кыргызстан боюнча 38 мектепте зордук зомбулуксуз деген программаны киргизгенге аракет кылдык. Ошонун чегинде 40 000 бала жана мугалимдерди ушу балдардын укугу эмне экенин, аларга балдардын укугун коргош үчүн эмне кылыш керектигин ушундан окутуу өткөзгөнбүз. Андан тышкары ушул жерлеринде ар баланын мүмкүнчүлүгү убагында укугун коргой турган юридикалык жардам болсун деп, ошол жардам жеткирилсин деген жана психологиялык жардам тез арада балага өткөрүлсүн деген үчүн биз жерлеринде азыркы күнү ушул балдардын укугун зорлук-зомбулуктан коргоо борборду ачып атабыз. 5 жылдын ичинде биз 4 борбор ачтык. Бишкек, Түп, Каракол, Таласта, эми башка региондорго ачканга биз аракет кылып атабыз. Рахмат, эскерте кетейин, бизде конокто Кыргызстандагы балдардын укугун коргоочу лиганын жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Австриянын юстиция департаменти Венадагы мурунку казак элчиси Алиев киши колдуу болгон эмес деп тапты. Гардиан басылмасы Алиевдин жесири Эльнара Шарозова казак саясатчысы өзүн өзү өлтүрбөйт деп сотко кайрылганын жазат. Себеби Алиевдин сааты канчада каза болгону так аныкталган жок. Бирок сот органдары Рахат Алиевдин денесинде зомбулук белгилери болгон эместигин далил кармап, ал суицидке барган деп тапты. Эске салсак, Алиев адам оордоо, акча өндүрүү, жасалма документ жасаган айыптар коюлуп, Казакстанда сырттан 20 жылга кесилген. Экстрадиция маселеси чечилгенге чейин Австриянын түрмөлөрүнүн биринде ал быйыл февралда асынып өлгөнү кабарланган эле. Өзбекстандын Борбор шаарында коомдук тартипти камсыздоо үчүн видео көзөмөлдөө жүрөт. Видео камералар Ташкенттеги подъезд тротуарларга орнотулуп, андагы жазуулар күч органдарынын карамагында болот. 2016 жылы Ташкенттеги бардык махаллаларда жана калк жыш жайгашкан кварталдарда камералар орнотулат. Бардыгы болуп 1,5 миң объектиге камера орнотуу пландалынууда. Кыргызстанда да коопсуз шаар долбоорунун негизинде Бишкекте видео кароол уюштуруу демилгеси жүргөн, бирок азырынча ал ишке аша элек. Канадада сириялык качкындарды өтө жылуу кабыл алышууда. Бул видеодо канадалык окуучулар качкындардын урматына Мухаммад пайгамбар Мединада башпайын экиздеп жүргөн маалда ырдалган ырды аткарышты. Эске салсак, Канада жакынкы чыгыштан агылган мигранттарга саясатын октябрда өлкөдө өткөн парламенттик шайлоодон кийин өзгөрттү. Мурунку өкмөт башчы консерватор Стивен Харпер Сирия качкындарына карата миграциялык квотаны көбөйтүүгө каршы болуп келген. Бирок шайлоодон кийин премьерликке келген Джастин Трюдо Канада оңдоп миңдеген качкындарды кабыл алууга даяр экендигин билдирип, быйыл декабрдан тарта сириялык бозгундар өлкөгө аскердик транспорттук авиация аркылуу ташылып жатат. Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Борбор Азия өлкөлөрүндө дээрлик майрамдык балатылар орнотулду. Бишкекте быйылкы жаңы жылдык балат өзгөчө кооз тигилди. Эртең 19 декабрда анын расмий жандырылыш аземи өтөт. Иш-чара оюн-зоок менен коштолот. Эске салсак, коңшу Казакстанда жаңы жылдык балаты 1 декабрда эле президент Нурсултан Назарбаевдин катышуусунда жандырылган. Ал эми Ташкентте болсо Мустакылдык аянтында бүгүн жаңы жылдык балатыны тигүүгө өтүштү. Түркмөнстанда болсо жаңы жылдык балаты 23 декабрда Ашкабадтагы Алем борборунда өтөт. Мына ушундай жагымдуу жаңылык менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.